мыйзамга кол коюлду. Бул мыйзам негизинде салык кодексине өзгөртүү киргизилип атат. Мыйзамдын максаты болсо бул мурунку жанагы жарлыктар президенттин ишке ашыруу боюнча болуп атат. Бул мыйзам жанагы биздин кичи жана орто субъекттерге жардам берүү жана көмүскө экономикадан чыгуу боюнча максаты болуп жатат. Чоң өзгөрүүлөр бул жана бирликтүү салык боюнча болуп атат. Биринчиден айтып кетиш керек, бул жанагы товар жүгүртүүсү мурун 30 миллионго чейин болсо, азыркы учурда ал деген жокко чыгарылып атат да. Мындай айтканда, биздин субъекттер, салык төлөөчүлөр жана 30 миллиондон ашып кетсе деле ушул бирликтүү салык менен иштей алат да. Биздин жеке ишкерлер 8 миллионго чейин обороту барлар, алардан ставкасы 0 каралып атат кайтадан. Ошо жанагы убактысы жок болуп жатат да. Андан тышкары жанагы биздин кичи базар жана базарларда иштеген салык төлөөчүлөргө атайын ушу жанагы 0,1% ставка көргөзүлүп турат да. Башка соода кылган субъекттерге дагы ушундай 0,5, анан 30 миллионго чейин 0,5% көрүлүп атат. Андан тышкары 30 миллиондон 50 миллионго чейин 1% ставкасы каралып атат да. Азыркы учурда коомдук тамак кызматына дагы ушундай ставкалар көрүлүп атат. Мисалы айтканда, мурун 8% төлөсө, азыркы учурда 6% бул накталай төлөм болгондо, же болбосо 4% накталай эмес төлөмдөрдө. Андан бул Бишкек менен Ош шаарда, башка жерлерде болсо, ол деген 2% накталай эмес болсо, анан 4% накталай болсо, ошондой көрүлүп атат. Штрафтарга өзгөрүү да кирип атат. Мисалы, мурун азыр ККМди колдонгон болсо 13 000 салынса, азыркы учурдан баштап бул деген биринчиси бул деген эскертүү болот. Экинчиси бул жанагы жеке жак болсо анда 500 сом салынат да. Анан үчүнчү жолу болсо ошондо гана жанагы көрүлгөн штрафы 13 000 болсо ошо 13 000 салынат. Андан тышкары бул ЭТТн колдонбогонго дагы штраф киргизилип атат, бирок деген анын күчүнө кириши болсо эмки жылдын 1 январынан башталат.